Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Үйүңөрдө дайыма тынчтык болсун. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо шайлоону акчаны Боршайкомдун эсебине которгонго чейин дагы бир техникалык жактан карасак 3-4 күн калып атат. Мындан айтканда 3 күн калып атат. 3 күндөн кийин которгонго аракет кылабыз. Ошо бир каражаттар жыйналып жатат жакшы эле. Бүгүнкү күнү ушул 170 бар капчыкта, дагы ушул 130 жетишпей жатат. Эгерде мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо, жана ошо бул баланы парламенттен көрөм деп кааласаңыздар, колдоп койсоңуздар болот. Албетте реквизиттер ушул жерде. Сырткары дагы ошо эгерде 200 миң которсоңуздар, сиздерге эл аралык стандарттагы бизнес план жазып беребиз. 200 миң сом. 200 миң сом бул деген 1,5-дан бир аз ашабы, $1000. Ал эми ушундай эл аралык стандарттагы бизнес пландардын баасы кеминде биздин кыргыз балдар $2-3 миң жазат, $5,000. Ал эми эл аралык чоң консалтинг уюмдар, ушундай аябай көп жылдан бери атагы көп чыккан. Алар $25-50 миң алышат ушундай долбоорлорго. 100 миң которсоңуздар, анда Кыргызстандын баягы ички ошо институттар бар, андай ошо мисалы үчүн өнүктүрүү фонддор, банктар, алардын стандарты менен, алардын талаптары менен жазып беребиз да. Албетте идея өзүңөрдүкү болуш керек, ишкерчилигиңер болуш керек, же болбосо залог базаңар болуш керек, ошо бизнес план ийгиликтүү кредит алганга. Башка учурларда мындай таза идея болсо, албетте анга деле жазып беребиз да. Бирок таза идея дайыма ошо кредиттик институттардан, ошо финансылык мекемелерден акчаны алышка кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошону эске алыш керек. Албетте ошо аз эле саналуу эле күн калды. Эми бүгүнкү темага өтүп кетсек, бүгүнкү темабыз эмне болуп атат? Бүгүнкү күнү ошо 23-9 айынын күнүндө 25 жылы 2-3 күн мурда Трамп ошо Роснефть менен ошо Газпромнефтке каршы санкцияларды киргизди да. Ал санкциялар кошумча күчөдү. Ошол санкциялардын аркасы менен Индия жана Кытай нефть алуу Орусия менен түзүлгөн контракттардан баш тартты. Бул деген Орусиянын ичиндеги ошо акчанын көлөмүн дагы 40-50% чейин азайтат. Албетте ошо АКШ баары бир Орусияны бир заматта эле бүт акчалык булактардан өчүрүп салган жок, бирок акырындап ушул бир кездерде Рейган айткан ошо Анаконда планы сыяктуу эле СССРди талкалаган так ошондой эле жол менен ошо Орусияны баягы муунтуп атат. Аны менен кошо жанында турган өлкөлөр да кесепетин көрүп атат. Биздин кесепеттер бул деген мисалы үчүн күйүүчү майга көтөрүлгөн баалар да. Албетте украиналык дрондор тынбай атат. Украиналык дрондор Фламинго деген ракеталары, же болбосо ошо Лютый деген дрондору, же болбосо баягы Паутина деген атайын операцияны иштеп чыгышты. Мисалы үчүн ушундай Паутина сыяктуу атайын фуралар келип туруп, дрондорду бир жерге топтотуп коюшуптур, көмүскөгө тепло байкоштор менен, жылуу байкоштор менен. Ал дрондор болсо түн ичинде учуп чыгып туруп, ошо иштеп жаткан, суткалап иштеп жаткан Орусиянын заводуна, пластмасса деген заводуна сокку кылды. 2-3 күн мурда сокку аябай начар кесепеттерге алып келди. 30-дан 60 кишиге чейин набыт болду дейт. Ошол жерде иштеп аткан пластмассадагы ошо иштөөчүлөрү. Анын сырткары жардыруу аябай жаман болду. Жана ошол завод көп учурунда Орусиянын 40-50% куралын камсыздап турган жардыргыч заттарын жана ошол жардыргыч заттарды инициациялоочу ошо жардыргыч элементтерди жасап турган завод болчу да. Ошол анын башчысы жергиликтүү бийликтер да ошо гособоронзаказды аткарышыбыз керек. Бул эң башкы биздин максатыбыз. Албетте баягы өзүбүздүн жакындарын жоготкондорго ошону билдирүү көңүл айтабыз деп коюшушту. Бирок ошону менен бирге бул деген катуу сокку болду. Албетте бул бензиндин кымбатташына алып келип жатат. Бензин бүгүнкү күнү ошо бир гана Орусияда эмес, Казакстанда дефицитте, мисалы үчүн авиациялык керосин. Жана Орусиянын ичинде дефицитте болуп атат. Ошо жарылгыч заттар менен бензин көлөмү Кыргыз мамлекетинде 2 айга запастар калды деп айтылып жатат. Альтернативдик аны алып кирүү ошо жолдору каралып жатат бүгүнкү күнү. Балким ошо Түркмөнстан газын, ошол эле баягы Иран нефть бензинин, Азербайжан жана казак бензинин алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок албетте бүгүнкү ошо
тарыхый шанс болуп атат. Ошо бизде саясий тараптан бекем кармалган да биздин мамлекет. Саясат мунун баарын бурмалайт, кармайт. Эгерде мисалы үчүн биз кайсы башка өлкөдөн нефть күйүүчү майларды алсак, анда бизге чара көрүлмөк, кандайдыр дагы бир кошуна бизге кол салмакпы же атайын дагы кайсы бир провокация болуп кетмекпи же дагы бир этникалык топтор бири бири менен кагылышып кетмекпи, ушундай нерселер болуп кетиши ыктымал болот. Атайын операциялар өтүп кетиши ыктымал болот. Бирок азыр тарыхый шанс келип атат да, ошол диверсификация алганда нефтти башка булактардан ала баштаганга. Анткени бүгүнкү күндө Орусия деле өзү түшүнүп атат, ошо бизге камсыздоочу компаниялар нефть алып келчү өзүлөр айтып атат, ооба оор болуп атат, бизге нефтти чыгарганга мүмкүнчүлүктү бербейбиз. Бирок баягы сиздерге ошо азыркы убакытта маселени чечиш үчүн 2-3 айдын ичинде нефть күйүүчү майлар түгөнө баштайт заправкаларда. Ошону чечиш үчүн мейли эми караштыргыла деп атат да, караштыргыла деп унчукпай жатат көп учурунда, бирок караштырылганга каршы чыкпайбыз дегенди билдирип атат да. Бул эми билдирет, бул деген ошо бир эле Орусиянын 99% нефть продуктыларын бизге камсыздоочу компаниялардын монополиясы сынып калышы ыктымал. Жана биздин ошо нефть менен мунай менен иштөөчү ошо уюмдар башка булактардан да мунайды ала башташы ыктымал. Эгерде 3-4 жаңы булак мунай алып келчү мындай канал түзүлсө, логистикалык жолдор, анда кичине бизге жеңилдейт. Бизге балким баасы арзандайт, анткени конкуренция башталат да, биринчиден. Экинчиден албетте үзгүлтүксүз болот да, бул эң маанилүү нерсе бизге. Ал эми негизи ушул нерселерди мен алдын ала көрүп, 2014-жылы бул нерсе башталганда эле көрүп, алгачкы эле ошол 2010-жылы, 2007-жылы ошо электромобилдер акырындап жасалып жатат дегендерди угуп, 2012-жылы ошол Тесланын ишине таанышып, мен ошондо эле түшүнө баштагам да. Деп туруп, мисалы үчүн мен үй бүлөмдө толугу менен ошо электро кыймылдаткыч менен жүргөн, толук электро унааларга, электро транспортко өткөргөн болчумун. Коңшу достордун баарын агитация үгүт кылып жасап, ошондой электромобилдерге өткүлө, ушу нефть кымбаттайт десем, ой, нефть кымбаттайт, Кыргызстанга атайын кошуналар бар, ошо бизде стратегиялык өнөктөш, нефтти кармап берет баганы деп айткандар да болду. Мен айттым, жок, көрөсүңөр ушундай нефть бир аз өзгөрүп кетет, баасы учат асманга. Кээ учурда саясий курал катары колдонулат, ошон үчүн алып алгыла деп айткан болчумун. Кээ байырактары 1-2 унаадан алышты, бирөөсү электр, бирөөсү гибрид, бирөөсү мындай бензин да, кээрлери өтө байлар. Өтө байлар айтып атышат, жок, бизге баягы эң Gelenwagen, Lexus эле керек, алардын ичинен эле өзүбүздү адам сезебиз деп айтышат. Кээрлер айтат, жок, азыр баягы электромобилге, жаңы электромобилге бир отурдум дейт, андан кийин бензин машиналарды көргүм жок дейт да. Ошондой болуп атат. Анан азыр эгерде чын эле Бишкекте же ошо башка биздин региондорубузда азыр бир гана ошо бензин бир күн келбей калса, жалаң электромобилдер көчөдөн жүрө берет да. Ошону биз көрөбүз, бирок анын башка бир жаначар кесепети бар да. Бул деген бүт товарлардын кымбатташы да. Нефть бул деген баарына таасир этет. Мисалы үчүн ошол 1 килограмм унда, 1 килограмм буудайда мындай карасаң, ошо 6 литр күйүүчү май бар да. Кээ учурда 80 литрге чейин барып калат. 1 килограмм буудайда 80 литр күйүүчү май болуп калышы да ыктымал деп айтышат да. Анткени ошо буудайды өстүргөнгө жерди айдаш керек, керосин керек. Сугарыш керек, суарганга дагы ошо дизель генераторлор керек да, моторлорду иштеткенге, ага да күйүүчү май керек. Моторлорду иштеттиңби, сугардыңбы, суаргандан кийин аны дагы бир сыйра ошо баягы отош керек, жыйнаш керек, ага да дизель майлары керек. Жыйнадыңбы, аны дагы бир сыйра баягы элеваторлордон өткөрүш керек, аларга кайра генераторлорго нефть киргизиши. Ошол эле дизель машиналар жасаш үчүн, мисалы үчүн металлды ширетиш үчүн ошол эле нефть кетет да, нефть продуктлар кетет. Аны ташыйсың, көмүрүн ташыйсың, коксту ташыйсың. Аны эритип, ширетип, жасап, жыйнагандан кийин анан дагы аны кампаларга алып барасың да. Дагы эле ошол керосинди өртөп. Кампаларга алып баргандан кийин дистрибьюторлорго алып барасың, кайра эле ошол бензинди өртөп. Анан дистрибьюторлор нан жасап, эмне жасайт, анан курьерлер жиберишет да, ошо дүкөндөргө, же болбосо баягы үйлөргө, же болбосо барып сатып алган сатуучу дүкөндөрдүн үй жанындагы дүкөндөргө жиберишет, супермаркеттерге жиберишет. Ошо менен баары дайыма 1 килограмм un, 1 килограмм буудай
ошо 80 литр күйүүчү мунай менен коштолот. Эгерде ошол мунайдын баасы өссө же үзгүлтүктүү болсо, азырынча чоң жүк ташуучу машинелер аз да, электромотор менен жүрүшкөн. Бар, жок эмес, бар. Ошол эле семитрак бар, мисалы үчүн Тесланыкы. Ошол эле мисалы үчүн көптөгөн уже бустар жүрөтпү Кыргызстанда, биздин мамлекетибизде, Бишкектин көчөлөрүндө жүрөт ошо электромотор менен коштолгон. Ушинтип акырдан бул нерселер болуп атат да, бирок баары бир ошол менен болгону менен саны аз, ага өтө кымбат. Баалар тим эле реалдуу эмес да. Азыр баягы Tesla кайра биринчи орунга чыгып, АКШдан сатылып атат жакшы машинелер. Бизде да Кытайлар машинелери бир аз аларга сын көз караш пайда болот деле. Азыр кайра ошо мунай кымбаттайт дегенде, үзгүлтүккө учурайт дегенде эле кайра кызыгууга башталды, кайра сатуулар уланды деп айтып жатышат да. 15 квотаны бүтүп 15% кошулса да, анда эмки жылга нулевой квота алыш керек да. Нулевой квота, нулевой пошлина алыш керек ошол ЕЭПке. Андагы иш аракеттер жазыш керек, каттар жазыш керек. Ушул нерселер мен да жанакында бир кат жүрөтөм го, ушу биздин ассоциациядан электротранспорт. Ушундай нерселер болуп жатат. Бул деген нерсе бүт баарын кымбатташына алып келет. Нан кымбаттайт, тамак аш кымбаттайт 20-30%. Кээ бир учурда 40%га кээр баягы оор курулуш материалдар, башка нерселер дагы кымбаттап кетиши ыктымал да. Тоо кен иштетүү дагы 40-30%га чейин кымбатташы ыктымал. Ушу бүт нерсе келип атат. Азыр эле ушу Трамп киргизген ар кандай чектөөлөр 5%га ошо пошлиналардын кымбатташына алып келди нефтке. Ушундай заман күтүп атат бизди туугандарым. Ошон үчүн бул жерден кандай алдын алыш керек да, кандай ойлонуш керек. Электронанын өрчүтүшүн уланта бериш керек. Электроналар чыгарыш керек. Кошумчада бизде ошо сырттан келип аткан электроналардын санын көбөйтүш керек. Эгерде мындай айтканда 50%га жеткирсек электроналардын санын, же болбосо 80%га жеткирсек, анда толугу менен бүт биз ошо транспортко кетирип аткан акча өлкөнүн ичинде калат. Оор техниканы киргизе баштасак, кыймылдаткыч менен жүргөн, ошол эле электротракторлор, роботтор, баягы адамсыз таланы суарган, же болбосо отогон, же болбосо айдаган, ушундай да нерселер пайда болду. Кытайда азыр аябай өнүгүп атат. Америкада дагы эле бар GPS менен башкарылган дизелдик John Deere тракторлор, бирок Кытайда ошол электро түрүн чыгарып атат. Аны киргизиш керек да. Анын сырткары ошо бизде оор жанагы фураларды, семитрак сыяктуу ошо оор фураларды электро кыймылдаткыч менен жүргөн же гибриддик кыймылдаткыч менен жүргөн агып келип иштете башташ керек да. Кымбат, баасы асмандай да, жаңы технология. Бирок канча муктаждык өссө, акырындап арзандайт, 2 эсе арзандайт, 3 эсе арзандайт. Аны акырындап күнүмдүк эле турмуш болуп калат, көнүп эле каласыңар да, ошол нерсе тегеректе болуп калганда. Бирок элге жеңил болот. Ошо ой пикир ушундай. Эмне деп ойлоп атасыздар силер? Кантип ушул амал тапкан атасыңар ушу келе турган экономикалык чыңалууга? Эгерде ошо бул бала барып туруп ушул да суроолорду баягы ар кандай ушундай маселелерди чечкенге бизге жарап калсын десеңиздер, колдоо көрсөткүлө. Албетте канча тыйын которсоңуздар да, көптү көрсө көл болот. Ошо бир аз эле бирке тыйын жетпей атат. Залогту төлөгөнгө залогту төлөп салабыз, анан агитация иштерине баштайбыз да. Албетте эсеп ошо аркамда. Ошо эсеп менен которсоңуздар ал, бул эле жол бар экен, которсо эле болот экен, ушундай нерсе болуп атат да. Анда эмесе, энки видеолордон көрүшкөнчө өзүңөр пикирди комментарийге жазып койгула. Вот туда. О, от души.